Арсанбек Бешналиевич, кайрадан сиз баштайсыз. Экинчи айлампада дагы бир жолу белгилеп кетели. Башка оппоненттердин оюна карата пикир билдирсеңиз болот, кайчы пикир же суроо узатсаңыз болот. Убакыт өтө тар болуп атат. Ошо сунуш пикир катары айткым келет. Кыргыз элине башчы болуудан коркуш керек. Себеби улуу элдин ааламдан буйрулган укугу көп. Кыргыз башчысы кыргыз жолун билбей баштаса кыргынга калат. Анан ушу парламент боюнча парламент өзү таркаш керек. Эми Кыргызда 40 периште, 40 чоро, 40 чилтен деген кеп бар. Район аймактын санын 40ка азайтып келип туруп, 40 даанышман шайланыш керек. Сандаган депутаттардын сөзүнө караганда өзүн тааныган адамдын сөзү, ою бийик. Толгон токой батыш идеология саясатына караганда Кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Ошон үчүн Кыргыз бул Рахмат. Өмүрөк Токтогулович. Бийликтеги адамдар бул болсо элибиз өз добушу менен келип, элге иштейт деп туруп шайлаган адамдар. Тилекке каршы Кыргызстаныбызда